Чүйдө Полтавка айылында өз энесин жаздык менен тумчуктуруп өлтүрүүгө аракет кылган киши кармалды. Чүйдө уктап жаткан 76 жаштагы апасын өлтүрүүгө аракет кылган адам кармалды. Анын карындашы милицияга арыз жазып, энесин ортокмок алган агасына чара көрүүнү суранган. Ал 45 жаштагы байкеси 76 жаштагы апасын уктап жаткан малда жаздык менен тумчуктуруп ортокмокко алганын айткан. Кийинчерээк ишини WhatsApp тиркемесинен энесин өлтүрүү ниетин тастыктаган билдирүүлөр аныктаган. Уруп сабоо кыйноо беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү камакка алынган. Учурда тергөө жүрүп жатат. Ош облусунда картошка ташыган жүк ташуучу унаа оодарылды. Анын кесип бетинен унаа оодарылып, жүктүн бир бөлүгү жолго төгүлгөн. Алдын ала маалыматтарга ылайык кайдоочу жабыркаган жок. Абалы канааттандырарлык. Төгүлгөн картошка тазаланып, аталган жол тилкесинде унаа кыймылы толук калыбына келтирилди. Мальтада кыргызстандык аял каза болгону айтылууда. Бул тууралуу Times of Malta басылмасы жазды. Малым болгондой окуя 11-январда Ыйык Георгий булуңунда болгон. Аны менен бирге болгондагы бир кыргызстандык 23 жаштагы кыз ооруканага жаткырылган. Аларга биринчи жардам көрсөтүлүп, ооруканага жеткирилген. Көрүлгөн чараларга карабастан 48 жаштагы аял каза болуп калган. Ал эми экинчи жаранын абалы туруктуу деп айтылат маалыматта. Учурда полиция окуя боюнча иликтөөнү улантууда. Таиландда Кыргызстандын жарандары кырсыкка кабылганы кабарланды. Таиланддын Пхукет шаарында Корович Марин 888 сейилдөөчү катери балык улоочу кеме менен кагылышып, 55 адам жабыркады. Алардын арасында Кыргызстандын жарандары да бар. Бул тууралуу Россиянын Таиланддагы башкы консулу Игорь Ивановго шилтеме берүү менен ТАСС агенттиги кабарлады. Алдын ала маалыматтар боюнча, катердин бортунда Россиянын 33 жараны, ошондой эле Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана башка бир катар өлкөлөрдүн жарандары болгон. Алган жаракаттарынан улам 2008-жылы туулган россиялык кыз каза болду, деди Иванов. Басылманын маалыматына ылайык, Корович Марин катерин башкарган оператор негизинен орус тилдүү туристтер үчүн арзан баада экскурсиялык сапарларды уюштуруп келген. Бул тейлөө сапатын таасир эткен болушу мүмкүн. Ошондой эле аталган компаниянын кателери буга чейин да аварияларга кабылганы белгиленет. Окуя 11-январда эртең менен болгон. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Өмүрбек Бабанов да 2026 жылдын январ айында Меккеге барып келди. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Өмүрбек Бабанов 2026 жылдын январ айында Ыйык Мекке шаарына барды. Ал Харам аймагынан тартылган сүрөттөр социалдык тармактарда жарыяланды. Акыркы айларда Кыргызстандын башка да азыркы жана мурдагы мамлекеттик ишмерлер Меккеге барып, умра зыяратын аткарып жатышканы белгилүү болду. Алар адатта бул сапарлар боюнча расмий комментарий беришпейт. Умра жылдын каалаган убагында аткарылуучу ажылык. Ал мусулмандар үчүн маанилүү руханий ибадат болуп эсептелет жана дуа кылуу, Аллага сыйынуу менен байланыштуу. -35 градус суук. Акталанын окуучулары 18 январга чейин онлайн окууга өттү. Акталада абанын температурасы -30, -35ке чейин түшкөнүн акимдин орун басары Каныбек Исыналиев билдирди. Ал мындай чечим балдардын коопсуздугу үчүн кабыл алынганын белгиледи. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Банк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи.
Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бергиле. Аныч.